Жүрөгүнүн Кудай десин. Кийим кийип алып, бетин бекитип алып Кудай дейбир. Эми штрафын го билбейм, ал кандай болуп калат. Эми алар деле шарият жолунда жүрүшөт да. Азыркы жаштар Пакистандын немесин туурашып. Эркек бар, ургачы бар, аны билбейт деле экенсиң. Туура карайм, чечтирсин ошолорду, чечтирсин. Эми мынтет дал мен сыяктуу жүзүңүздү толук түрдө жабып, мамлекеттик мекемелерде жана коомдук жайда жүрүүгө тыюу салынат. Бул боюнча мыйзам долбоору 1-февралдан тарта күчүнө кирди. Эрежеге баш ийбегендерге 20 000 сом айып акчага жыгылат. Бул сыяктуу бетте толугу менен жабуучу бет каптар, диний кийимдер, жоолуктар, шлемдерди кийүүгө мүмкүн эмес. Мыйзам коомдук жайларда жарандардын коопсуздугун жана идентификациясын жогорулатууга багытталган. Коомчулукта никап маселеси көп жылдан бери талкууланып жаткан. Регион телеканалы күчүнө кирген мыйзам боюнча элдин үнүн укту. Эми өтө эле жанагы чүмкөнүп, ошо көзүн гана көрсөтүп, анын сыртынан да жанагы эме тагып алышпай, үстүнөн да мындай тор жаап алышпай. Мен чындыгында жанагы оронгондорго деле аккуратно оронсо мен каршы эмесмин. Айлана чөйрөбүз кандай туура эмес. Туура эле ушундай неме жоолуктары чечсин, ачык жүрсүн баары адамдар. Ар кандай багытта ороnuшу мүмкүн да адамчы. Балким башка динде жүрөттүр. Анан мен каршы деле эмесмин, аны президентибиз неме кылсачы. Алып жүргөн гана жоолукка тыюу салбады да бирок. Ошо нихапка гана бетин жаап жүргөнгө гана тыюу салды. Жол салынып эле жүрчүлөр илгери. Апаларыбыз, энелерибиз. Капкара болуп чүмкөнүп алып ар кандай ишти жасап атышпайбы? Ошол чүмкөнүп алып ар кандай ишенич жок. Бучум кичинекей эркектер ошону кийип алып бир жерге бир балакаттарды апарып коюшу мүмкүн да. Көпчүлүк турган жерди жардырып жүрсө ким жооп берет агачы? Туура эле кылган. Рахмат ошо президентибизге. Эми оронсун, жашына оронсо болот да. Анан анчалык жаккандар мага да жакпайт негизичи. Мен закон туура деп ойлойм. Эми алар деле шарият жолунда жүрүшөт да. Машинап жүргөндөн көрө. Никап же паранжы биздин салт санаага туура келбеген көрүнүш. Президент кол койгон мыйзам өз мезгилинде ишке ашырылды. Светтик өлкөдө жашаган ар бир жаран жүзүн ачып, жашынбай эле жүрүшү керектигин Аксакалдар кеңешинин төрагасы Дүйшөн Мамасалиев билдирди. Бул бетин чүмкөнгөндөр мен илгери кичинекейимде билет элем да. Бир көзү көр болсо, же болбосо мурдунда бир шрамы болсо, бетинде шрамы болсо, ошондой жаап алып жүргөндөр бар эле да. Эми азыр бир каяктагы бир чулганып жүрө турган бир өнөр таап алышты. Муну мен жактырган эмесмин, жактырбайм дагы. Азыр бетин чүмкөнбөй эле ачык жүрүш керек. Ошону мына президентибизге дагы элдин үнү жетип, бетин ачыш керек, бетин ачып жүрүш керек, өзүн тактап жүрүш керек. Ушул мындан эми мен ойлойм, казыяттын адамдары, анан правоохранительный органдар сөзсүз түрдө общественный мэрия кызматкерлери элдер менен иш алып барыш керек дагы, мунун ордуна коюш керек. Биздин кыргыз мамлекетибиздин туусун 3 мектепте бардыгын алып салышып жаш кыздарды неме кылды. Ошолордун баары оронгондор болуп атпайбы? Туура оронгондор болуп, ушунун баарын баштаган ошол эмелер, никап таагандар жүзүн бекитип алышып болбогон нерсе бул. Указ убагында болду. Мен ошого аябай кубандым. Жакшы нерсе болуп атат. Мындан ары мыйзам чегинде баары жакшы болуп, жүзү ачык, баары светский мамлекетте жашаганга макулбуз. Мыйзамда тыюу салынбаган жагдайлар да бар. Мындай өзгөчөлүктөргө төмөнкүлөр кирет. Медициналык, мисалы ооруга байланыштуу маскаларды колдонуу, кесиптик иш коопсуздук шаймандары талап кылган шарттар, спорттук, маданий жана коомдук иш-чаралар, карнавалдар же спорттук иш-чаралар. Учурда мыйзамдын ишке ашырылышы талкууланып, мамлекеттик дин комиссиясы муфтият жоболор менен тааныштырып жатат. Ага ылайык алгач жерлерде түшүндүрүү иштери жүрөт. 1-февралдан баштап дин эркиндиги боюнча мыйзамга кол коюлуп, бул күчүнө кирди. Азыр ушул боюнча муфтиятта жана дин иштер боюнча комиссияда жалпы имамдарга жана казыларга берилчү тапшырмалар талкууланып жатат. Биз мына ошол тапшырмаларды күтүп турабыз. Кудай кааласа, ал тапшырмалар жоболор бизге келгенден кийин ошонун негизинде
жалпы элдерибиз менен биз иштөөнү баштайбыз да кааласа. Азыркы учурда жалпы имамдарыбыздын бул боюнча кабары жана түшүнүктөрү бар. Алар жумаларда элди менен жакшылык жамандыкта жолуккан кездеринде бул боюнча өздөрүнүн түшүнүктөрүн толук жеткирип туруп атышат. Ал эми Ички иштер министрлиги мыйзам менен толук таанышып бүтө электигин билдирип, кийинчерээк маалымат берерин билдиришти. Асел Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы.